Көбүнчө бүчүр менен кыйыштырганда колдонулчу резина. Баалар 200 сомдой турат бир урлоонучу. Көп жолда колдонсо болот. Анан мондай чоюлчак, эластичный бир материал, аябай сонун материал. Же жөнөкөй эле скотч менен да жасасак болот. Изолента менен же пленкалар менен да жасаса болот. Жок болсо. Эми кесип алдык дейли. Силердин үйүңөрдө алма бар, ал жакпайт сорту. Же мөмө бербей атат. Же сорту силерге жакпай жатат, же бир нерсе. Же болсо бир эле даракка бул жагына кызыл мөмө берген алма, бул жагына голден сары мөмө, бул жагына эрте бышкан жайкы алма, бул жагына күздө, бул жагына кеч күздө бышуучу алманы кыйыштырып койсоңор болот. Местан араз болсо. Пока дара койгон элек, жакында ойгонот, мындай сокко движение башталат, бүчүрлөр ойгонот. Азыр биз кесип алгандан кийин, өзгөчө ара менен кескенден кийин, хурч бычак менен эме кылабыз. Эме зугун эме кылбай турган. Мындан улуп тургула барыңар. Бул жерде жылмакай кылтабыз. Максаты ушул жерде өлүү доку деп коет да, өлгөн клеткаларды, өлгөн ткандарды биз кесип бир сыйра сыйдан кылып тазалап алабыз. Мисалы стоматологко барсаңар деле тишиңерди бир сыйра тазалайт го, бломба коюштун алдындачы, дал ошого окшогон бир эме да. Бул айыл чарбанын именно хирургия бөлүмү могул. Кыйыштыруу, бутоо деген темалар ошол хирургияга окшоштуруп түшүндүрсөк болот. Азыр биз негизи жарма деген жаруу баягы ярма деп коет го түркчө. Ойлобогула жанагы шоро бозо дегендей жарма эмес. Именно муну жакшы сортубузду элестетебиз. Бул жакшы сортубузду Галавал деген сорт. Августта бышкан. Быйыл килограммы 130 сом тегерегинде сатылды. Оптой 110 сом тегерегинде сатылды оптой баада. Бул ошондой бир сорт. Бизге өзү бунун балтасы болот. Азыр балтабыз жок. Муну так ортосунан экиге жарып алышыбыз керек да. Мисалы эки чекесине эки чыбык кадайбыз. Ошол максатта муну акырмык менен бычактын өзү менен жарабыз эми. Атайын балталар болот мунун. Ташы балтасы деп коет. Кыйыштыруучу болот. Кээде боягына скотч менен мынтип карматып коет жип менен, чтобы жарылган өтө ылдыйга түшүп кетпеш максатындачы. Бул жерден эми эки тарабын тең жонобуз. Эки тарабы тең. Могул бычак аябай курч болуш керек. Могул жерде жашыл чызык бар да. Жашыл бир чызык бар. Могул жерде деле бар. Ушул кабыкта камби деген катмар бар. Ушул катмарлар бири-бирине туш келиш керек да. Туш келиш керек. Могул бычак менен же баягы кандайдыр бир жабдык менен ортосун монтип ачып туруп кеңейтип. Анан буну жайгаштырышыбыз керек. Сантиметр 3 сантиметрдей кылып даярдайбыз мындагы ортого. Болду, могул сызыктар мунуку дагы жакшы түшүп келди. Биринчиге карагандачы. Бул жерде азыр пока көрүп алсаңар, чызыктары но жактыкы дагы жакшы түшүп келди да. Менин көзүмдө. Муну биринчи бир аз ичкерide туруп калды. Азыр үстүн кесебиз аны деле. Мисалы темирлерди бири-бирине тийгизип туруп сваркалайт го. Ошо темирлер эрип туруп жабышып калат да. А бул жерде деле ошо клеткалар эрип жабышат да. Ошол жабышып ери тургандары бири-бирине түшүш келиш керек. А сен отунга эле маскерсен кылып койсоң, чызыгы жок болуп калып, жабышпайт эч убактачы. Кыйыштырылган үстү жагында 3 дана бүчүр калса